Саламатсызбы, Надира айым, студиябызга куш келиптирсиз. Коомчулукка белгилүү болгондой, сиз мындан мурунку чакырылышта эл өкүлү болдуңуз эле. Биздин окурмандарыбыз көбүнчө сиз жөнүндө жазганда, ошол убакта айымдар, депутаттар тарабынан көбүнчө социалдык көйгөйлөр көп козголуп турчу эле. Азыр эмнегедир андай нерселер байкалбай жатат деген пикирлерин айтышат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Рахмат. Үмүт айым, эми биздин бүгүнкү күндөгү коомчулуктагы болгон көз караштарды, коомдо болгон түрдүү кайчы пикирлерди силер эми кесипкөй катары бардыгына аналитикалык анализ жасап, өзүңөрдүн көз карашыңар бар. Сиздин берген сурооңузга бир четинен чындыгы бар. Бизде мурунку 5-чакырылышта ошол квота менен, тизме менен келген айымдардын бүгүнкү күнгө салыштырмалуу көбүрөөк болчу. Биринчиден 30% болсо дагы, биз 30%-ти камтып алсак дагы, ушу 20%-тин айланасында жүрүп атканбыз. Бул чакырылышта болсо 30%-тин 50% эле жүрүп атат. Бир 15-16 кыздар жүрүп атат окшойт жогорку кеңештин арасында. Эми өкүнүчтүүсү тажрыйбалуу, турмуштук көз карашы бар, анан эркин өзүнүн позициясын айта биле турган, өзүнүн сөзүн сүйлөй турган сөзү бар. Анан ар кандай кырдаалда президент болобу, өкмөт болобу, башка эл аралык уюмдар менен болобу, жалпы коомчулукта болобу, эркин өзүнүн оюн айта турган, анан чечкиндүү кадамдарга бара турган, ошол бийлик бутактары менен тең ата сүйлөшө ала турган, өзүнүн талабын кое турган, элдин мүдөөсүн, элдин жүрөгүндөгү көйгөйүн айта турган кыздарыбыз азыраак келип калды. Себеби турмуштук тажрыйба деген нерсе бул өтө чоң ролду аткарат. Максат жаштарда эмес, максат жаш болобу, жаш өтүп калган болобу, бул элдин көйгөйүн жүрөгү менен сезген, ар кандай турмуштагы муктаждыктарды жүрөгү менен өткөргөн, элдин арасында элдин ою менен, элдин күлкүсү менен, элдин ар кандай муктаждыктарын менен жүрөгү менен сезип, ошол элдин социалдык абалыны дайыма анализдеп, жыйынтык чыгарып, анан тиешелүү бийлик буттарына жеткирип тура турган бул чыныгы депутаттын милдети болуп эсептелет. Көбүнчө депутат деген бул эл өкүлү, эл тарабынан шайланып атат. Эл ошол өзүнүн шайлаган өкүлү аркылуу бийлик бутактарына өзүнүн көйгөйүнү, үнүнү жеткире турган, ортодогу газы сыяктуу көпүрө катары кызмат кыла турган кызмат. Тилекке каршы ошондой багыттагы жөндөмдүү, таланттуу, элдин көйгөйүнү көтөрүп, өзү көкүрөгү менен тосуп, эл үчүн үнүн бийик чыгарып, бийлик бутактарынан талап кыла турган жөндөмдүү кыздарыбыз аз келип калды. Эми мен азыр угуп турган болсо, 6-чакырылыштагы кыздарды мен бар эле аял катары, эне катары жакшы кыздар. Бирок бул саясаттагы орун, саясаттан өзүнүн ордун табуу, саясатта өзгөчө мырзалар менен, парламенттин ичиндеги түрдүү көз караштагы мырзалар менен тил табыша билүү, алар менен тең ата сүйлөшүп, өзүнүн көйгөйүнү жогорку кеңеште көтөрүп чыгып, алардын колдоосуна ээ болуу деген бул өзгөчө сапат болуп эсептелет. Башка нерсе. Ошон үчүн бүгүн ушу кыздарыбыздын алсызыраак болгону, ошо жөнүндө бытовой маселелер менен, майда чүйдө утурумдук нерселер менен, анан кийин болгондо дагы мага өкүнүчтүү жагы иштеп турган аткаруу бийлигинде министрлерди, департаменттин башчыларын койчу, кайсы бир чиновниктерди алдыларына алып келип алып туруп, анан ошолорду жаш баладай кылып кагып силкип, бир болбогон арзыбаган суроолору менен аларды жектеп, ошондой өнөкөткө өтүп алгандыгы, анан кийин ошол бир тармактык министрликтерди артынан өздөрүнүн бир мындай тескери маанайдагы материалдарды чогултуп, анан ошолорду ошол жогорку кеңештин комитеттеринде, фракциянын заседанияларында, жогорку кеңеште чоң маселе катары бир министрлердин жүрүм турум эрежелерин, ошолордун башкаруучулук кызмат орындагы аткарып аткан иштерине кийлигишип,
анан ошолордун кадр маселесине кийлигишип, анан өздөрүнүн жекече ойлорун иш жүзүнө ашыруу максатында коюп жаткан өнөкөткө айландырып алгандары өтө өкүнүчтүү. Себеби биз коомчулукта элдин арасында жүрөбүз да, элдин арасында жүргөндөн кийин биз ошол министрлер менен сүйлөшөбүз, парламенттеги келип ошол жерде отчет берип жүргөн, мыйзамдарды өткөрүүдө катышып жүргөн орун басарлар менен сүйлөшөбүз, комитет департаменттердин башчылары менен сүйлөшүп калабыз. Ошолордун наразычылыктарын көп угуп келе жатабыз. Ошол эле мезгилде парламенттин иш аракети пирамида телеканалы аркылуу жалпы коомчулукка түз алып көрсөтүлөт. Ошол жерде дагы ошол биздин депутат кыздарыбыздын аткаруу бийлигиндеги жетекчилерге премьер-министрден баштап ушу жаш баладай кагып силккенди, элементардык саясий кызматтын этикасын билбегендиги өкүндүрүп кетет. Мен бул жерде аларды сынбагандан алысмын. Бул деген факт. Бул деген далил, бул реалдуу жашоодогу көрүнүштөр болуп атат. Ошондуктан мен сөз келип калды, айтып коюшка туура келип атат. Андан кийинки сурообуз, мына көпчүлүк айтып калат, ошо бийлик бутактарында турганда, мисалы үчүн ошо эл өкүлү болуп турган учурда сыртка көп карашпайт, коомчулукка көп чаптырбайт, жана бийлик тарапка сын көз караш менен айтышпайт деп келишет. Бирок ага карабастан сиз ошол эл өкүлү болуп турган учурда деле биздин камалган кыргыз жигиттери, ошол эле Садыр Жапаров, Камчы Ташиев, Талант Мамытов деген сыяктуу депутаттар камалып турганда сиз өзүңүздүн ой пикириңизди калыс айтып келчү элеңиз. Ал эми бүгүнкү күндө мына биздин болуп жаткан саясий өңүттөгү, өлкөдөгү саясий абалга кандай баа берип же кандай бир сырттан караган киши катары маани берип жатасыз? Көпчүлүк учурда биз сизди ошол бир эле нерсеге коомчулук кызыгып, бүгүнкү мына жогоруда дагы митинг болуп өттү. Ошол коррупция менен күрөшүп атабыз деп, коррупция бир эле киши менен камтылбайт да бизде Кыргызстанда. Анын арасында качып кеткендер бар, бүгүн арабызда жүргөндөр бар. Ага карабастан бүгүнкү күндө ошол мурунку бажынын орун басары Райым Матраимовго көп асылган учурлар болуп жатат. Негизи эле бүгүнкү саясий абал өлкөдөгү сиз кандай көз карашыңыз? Рахмат. Эми биз 5-чи чакырылышта, Кудайга шүгүр, 5 жыл толугу менен иштедик эл өкүлү катары. Анан 15-жылкы шайлоодо деле мен катыштым шайлоого. Шайлоочулардын сунушу боюнча аткарбаган иштерим бар эле, ошолорду бүтүрөйүн деген максат менен 15-жылы талапкерлигимди койдум Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынан. Кудайга шүгүр, жасаган эмгегимди баалап өзүбүздүн электоратым 9800 добуш берген. Тилекке каршы биздин, өзүңөр билесиңер, Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын добуштары саат 3:30 кийин кошулбай калган. Мындай бир урулук жол менен биздин добуштар дурдап алышып, анан Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын парламентке киргенге мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды. Мен сыртта калып калдым. Анан бул сөздү айтканымдын себеби, мен жана 9800 добуш берген шайлоочуларымдын үнү сыртта калып калды да. Ошондуктан мен өзүмдү парламентте мандат албасам дагы, өзүмдү элдин өкүлү катары сезип, ошол 4 жылдык мезгилден бери токтоп калбай эле, өзүм шайлоочуларымдын үнүн угуп, ошолордун арызын угуп, колуман келишинче ошо баламдын атынан Мээримбек кайрымдуулук фондун түзгөнмүн. Ошонун негизинде эл аралык фонддор менен мамиле түзүп, соопчулук, кайрымдуулук фонддор менен мамиле түзүп, колдон келишинче элдин суроо талаптарын аткарып келатам. Бүгүнкү биз дагы жана сиздин сөзүңүздү мен унутуп калыптырмын. Айтып кете турган нерсе, биз 1000 мертебе шүгүр келтиришибиз керек. Жанагы мурунку бийликтин тушунда үни бийик чыккан, чындыкты айткан, анан кийин ошол бийликтин туура эмес жасаган иштерине каршы ойлорун айткан саясатчыларды, өзгөчө Кыргыздын тынчыкма жигиттерини үнүнү басыш үчүн алдын ала эч кандай беренеси жок, эч кандай күнөөсүн боюна коюлбай туруп, камап алып туруп, анан кийин түрдүүчө мотивде токулган материалдар менен үстүнө күчтүү беренелерди коюп туруп, керек болсо жогорку кеңештин канча депутаттары, сыртта жүргөн саясатчылардын канчасы түрмөдө отуруп, жөндөн жөн үй бүлөсү, тууган уругу менен моралдык, психологиялык жабырларды тартып келишти. Ошолор бизге
чоң сабак болуш керек. Экинчиден, бул өтө жат нерсе. Себеби конституцияны да бузуп, мыйзамды да бузуп, ошол кылмыш кодекстерин да бузуп туруп, алдын ала камап алып туруп, анан камагандан кийин берене коюш деген бул мыйзам бузуучулук болуп эсептелет да. Ошо башында ошону биз ата журт фракциясы гана кыйкырып айтып деп атканбыз, бардыгыбыз ызы-чууга түшүп. Калгандары унчукпай отуруп атышкан. Ошол эле СДПК партиясынын фракциясынын мүчөлөрү унчукпай койгон. Керек болсо биз комиссия түзгөндө дагы ошол Атамекен СДПК партиялары мүчөлөрүн да депутаттарын да комиссияга кошпой койгон күндөрү болгон. Ошолор унчукпай коюшту эле, ошол өлөкөт болуп салт болуп калды дагы. Анан кийин өздөрүнө дагы ошол пайдаланып кетти. Ошон үчүн мына жана кайтар дүнү деген эме тоба кылдым. Бирөөгө жамандык кылганда туура эмес айтыш керек, эл өкүлү болгондон кийин. Жаман туура эмес деп айтып, тууруну туура деп өз мезгилинде айткан эч убакта элдин алдында жүзү кара болбойт да. Себеби чындык чыркырап ийилиши мүмкүн, бирок сынбайт да, ачыкка чыгат. Ошол жашыргандай эмне Алмаз Шаршеновичтин түзгөн схемасы иш жүзүнө орноп калып, кийин канчалаган адамдар болду. Мына өзү биздин конституциянын атасы болгон Өмүрбек Чиркешев өзү дагы ошого өзү туш болду кийинчи. Күнөөсү барбы жокпу иш кылып отуруп, мына азыр бирөөдүн айтканы боюнча айтып койгон эле деп, ошонун артынан бүгүнкү күндө дагы этегине чыга элек. Ошого окшогон биздин канча 30дан ашык саясатта жүргөн кыргыздын тың чыкма жигиттери бир адамдын туура эмес схемасынын негизинде жабырланды. Эми Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө канчасы акталып, канчасы жана мунапыска туш келип чыгып калышты. Анан бул деген жаман көрүнүш. Мен бул сөздү эмне үчүн сизге айтып атам? Мына бүгүнкү бийликтин тиги Сооронбай Шариповичтин убагында ушул өнөкөт жок болду. Мына 2 жыл мөөнөт болду, 2 жылдан бери жөндөн жөн бирөөдү камап алып туруп, анан кийин анын үстүнөн күчтүү кечирилгис беренелерди коюп алып туруп, соттоп аткан, камап аткан фактылар жок кесе, мен ушуга аябай сүйүнөмүн. Себеби эми анча-мынчалар камалып атат, алардын фактылары далилденип, коомчулукта белгилүү болуп, анан кийин коррупция менен күрөшүп, алардын далили фактылары мойнуна коюлган үчүн камалып атат, соттолуп атат, жөн жүрбөгөндөр камалып атат. Чындыгында азыркы 2 жылдан берки үстүнөн кылмыш иш козголгондордуку бул бардыгы негиздүү катары кетип атат деп ойлойм да. Мурдагы Алмаз Шаршеновичтин убагындагы схема бүгүнкү күндө саясий куугунтук катары колдонулган жери жок. Ушуга биз шүгүрчүлүк келтиришибиз керек дагы. Анан мына себеби бул сөздү айтпай койгонго мажбур болбойт. Себеби бүгүнкү күндөгү коомчулуктагы саясий акыбалдагы ушул сөздөргө байланышып кетет да. Себеби түпкүлүгү ошол жакта жатат. Биз түпкүлүгүн айтпай эле бүгүн мынтип атат дей берсек, бизде дагы ачылбаган суроолор көп болуп калышы мүмкүн, туурабы? Анан мени дагы баса айтып келе турган нерсем, мына бүгүнкү күндө коррупцияга күрөшүү деп өтө чоң өзүнүн президенттик мөөнөтүндөгү негизги багыт катары тандап алгандыгын баарыбыз билебиз. Анан эми мусулманчылык астасекин деп 35 кишинин тизмесин билем деген, ошон 35ти камап айтат деп эле бакырып атышпайбы, улам кайра кайталашып. Эми 35тин тикин баарын эле бир эле чогултуп алып келип камап алыш деген оңой эмес да. Анын күнөөсүн мойнуна коюш керек, аны далилдеш керек, жетишерлик далилдүү фактылар менен анын кылмышын угузуш керек, анан камаса болот, туурабы? Биз эгерде булардын кыйкырганындай эле мурдагыдай кылып киргизип ала турган болсок, биз эртең эмне болобуз биз анда? Анда да айтып чыгышмак, бул репрессия башталды, же башка туура эмес мыйзамсыз аракет жасап атат деп. Ошон үчүн мына кечээки тест боюнча чыккан жыйынтыктагы бул жөнөкөй эмес, кагазга жазылбаган буйруктарды бири-бирине беришкен да. Ошон үчүн эми бизге билинбеген, бизге ачык айтылбаган менен алар өздөрүнүн тергөөлөрүндө, өздөрүнүн сурактарында, соттун жүрүшүндө бири-биринин мойнуна коюп, бири-бирине далилдесе далилдеп аткандыр, илешип аткан маселелер бар. Жөндөн жөн эле камабайт да. Жөндөн жөн камаган болсо, эртең булар да бийлик алмашат. Эртең бийлик алмашканда 4 жыл убакыт калды, бүгүнкүдөй болуп, кайсы сот туура эмес соттогон болсо, буйрук аткарган болсо, кайсы тергөөчү, кайсы прокурор ушундай туура эмес иштерди козгогон болсо, алардын да жооп бере турган күнү келет.
Ошон үчүн бул мен жана кайтар дүнүйө дегенди бекер айткан жокмун. Мисалы үчүн мурда коркпой жасай берсе болот эле президенттерчи. Азыр жасай албайт. Себеби конституцияга өзгөртүү киргизилип калды. Ал экс-президент болобу, учурдагы президент болобу кайсы мезгилде туура эмес иш кылган болсо, ал сөзсүз түрдө жооп берет деген конституцияда көрүнүп турат да, жазылып турат да. Ошон үчүн менимче жанагы президенттин бүгүнкү күндөгү коомчулукка коюп аткан соттор жөнүндө, укук коргоо органдары жөнүндө, УКМК болобу, прокуратура болобу, ички иштер бөлүмү болобу, бардык укук коргоо органдарына, өзгөчө сот органдарына элдин ишеничине киргиле. Элдин ишенимин кайтармай сайын менин 100 жолу айтканымдагы элге сиңбей жатат. Качан иш жүзүндө факты катары силер далилдүү фактылар менен күнөөсүн мойнуна коюп туруп, анан кийин мыйзам жолунда ким звонок кылса дагы, ким айтса дагы укпагыла. Сен өзүң Кудайдан коркуп туруп, соттун чечимин чыгаргын деп кайра жолугушуп, кайра айтып атканы бекер эмес. Ошол өкмөттү башкарып турган премьер-министр болобу өзүнүн командасы менен. Себеби өкмөт деген бул командный орган. Жалгыз премьер-министр болгон менен анын 20га жакын мүчөлөрү бар. Ошон үчүн ошолор президентти бүгүнкү күндө артка тартып аткан. Ошол президенттин жасаган эмгегини элге көрсөтүп бере албай аткан, койгон талабын аткара албай аткан, алсыз, жөндөмсүз, тажрыйбасыз, духу жок кадрлар деп мен эсептейм жетекчилерине. Рас тарта албайт абы, элдин наразычылыгы ошолордон чыгып атат. Башка жактан чыгып аткан жок. Элдин негизгиси укук коргоо органдары менен өкмөттөн, аткаруу бийлигинен, анан сот органдарынан чыгып атат. Анан эмне үчүн мындай болуп атат? Себеби кадрлар туура коюлбаган, туура тандалбаган, элдин талабына жооп бербейт, элдин көксөсүн кандырбаган, улан салаң, бар жоктун ортосунда эптеп күн көрүп министр деген атты ээлеп алып отургандар, сот болуп отургандар болуп атат. Мисалы үчүн муну бир эле менин сөзүм эмес, бул жалпы коомчулуктагы пикирлердин жыйындысы деп билсек болот. Мен мисалы үчүн социалдык сайтта ошол пайдаланам. Себеби мен социалдык сайтты аябай кеңири бардык тармактарына кирип, коомчулуктун катардагы жарандардын пикирлеринен маалымат алып туруп, ошолордун жыйындысынан өзүм бүтүн чыгарам. Себеби калк айтса калп айтпайт. Бири эме бар эле билип атат дегенде мен алысмын. Кээ биркилер мындай ошол маалыматтардын арасында жөндүүлөрү бар да, негиздүүлөрү бар, чындыгы барлар бар. Эмне үчүн мен социалдык сайттарды пайдаланам? Себеби мен сизге жогоруда менин артымда 10 миңге жакын шайлоочунун талаптары турат деген сөздү бекер айткан жокмун. Мен ошол жогорку кеңештен мандат албасам дагы элдин үнүнү ошол социалдык сайттар аркылуу тиешелүү бийлик бутактарына жеткирип турам. Мен көпчүлүк министрликтерге, көпчүлүк аткаруу бийлигинде иштегендерге мен кээде ыраазы болуп кетем. Айткан сөздү туура кабыл алышып, жыйынтык чыгарышат. Мен эме баарын эле ачык жазбайм да. Мен керек болсо аларга өздөрүнүн WhatsApp аркылуу байланышам, ар түрдүү жолдор менен элдин үнүн жеткирип турам. Алар туура кабыл алат, сынды да туура кабыл алат. Себеби ал дагы элдин үнүн бийликке жеткирүүнүн бир ыкмасы болуп эсептелет да. Алардын жетишерлик иш аткарбай аткандыгынан эл көчөгө чыгып атат. Эл дегенде элдин баары чыккан жери жок. Ошондой кемчилдиктердин, муктаждыктардан биздин президентибиздин айткан сөзүнүн аткарбай аткан команданын, ошол кадрлардын жөндөмсүздүгүнөн жанагы мен айткан НПОлор, эл аралык уюмдар, укук коргоочулар, ошолор ошол жерден кармап алып туруп, анан кийин чыры-чуу баштап, элди тескери жакка буруп, митингге чыга коелу деп уюштуруп аткандар да ошолор. Анан кийин ошол эле мезгилде саясий көз караштагы оппозициялык маанайда жүргөн партиялардын жетекчилери, активисттер, жарандык активисттер чогулушуп өздөрүнүн жыйындарын өткөрүп, тегерек столдорду өткөрүшүп атышат. Алардын дагы сунуштарынын аткарылышына, ошол коюп аткан талаптарынын аткарылышына, ошол президентибиздин айланасындагы команда деп кимди айтабыз? Ошо кадрлардын топтомун айтабыз да. Себеби мамлекеттин жакшылыгыны, президенттин койгон талабыны аткарып,
коомчулукту тынчтандыра турган, өздөрүнүн жасаган ишинин жыйынтыгы менен көзгө көрсөтө турган ошол команда, ошол кадрлар, ошол бийлик бутактары болуп эсептелет. Саясий оюндардын болушу бул кадрлардан келип чыгат. Мен ошо кадрлардан деп айтам. Себеби буга мисал катары мына 2 айдан ашык убакыт бою биздин мурунку президентибиз өзү конституцияны кабыл алышына, ошону өзгөртүп толуктоолоо киргизилишине өзү катышып, өзү башында туруп алып туруп, анан мыйзамды өзү аткарбай койгондо 2 ай бою. Кой Таш республикасын түзөм деп, келгениңди атамын деп, ошондой түрдүү көз караштарды уюштуруп аткан мезгилде мыйзам иштебей койду да. Ошону 2 ай күтүп, качан тополоң чыгып, анан бирөө өлүп, жарадар болуп, чырычуу чыкканга чейин күтүп отурду да. Бул деген ар кандай жол менен, дипломатиялык жолдор менен мыйзамды аткарышса болмок да. Бул да ошол жерде канча жетекчилердин күнөөсү туруп атат. Аны мен айтпай эле коеюн, бүт коомчулук билип турат. Мүмкүн бүгүн ошо түзүлгөн комиссиялар бир жыйынтыгын чыгарып. Эми азыр эми канча комиссияны жыйынтык чыгарса дагы бул окуя болду. Аны тарыхта биз кайтара албайбыз. Ал кара тамга менен тарыхта жазылып калды.